Сиздерге жана үй-бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз, амансыздарбы? Бир данышман эгерде бул дүйнөдө 1 жыл ырахат алып жашайм десең, анда эгинек. Ал эми 10 жыл ырахат алып жашоону кааласаң, анда бактык. Эгерде өмүр бою рахат алууну кааласаң, анда бала окут, аны мыкты тарбияла деп айткан экен. Бирок эмне үчүн бул жерде байлык топтоо, бийликке умтул, же болбосо досторду көбөйт деп айткан эмес. Эмне үчүн бала окутуп, баланы мыкты тарбиялоо керек? Бул суроого бүгүнкү көрсөтүүбүздө жооп алганга аракет кылабыз. Ал эми сиздер түз эфир аркылуу сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биздин байланыш үчүн телефон 0312 коду менен 56 56 72. Анда биз менен бирге болуңуздар. Анда эфирге келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, биздин студиябызга келген коноктор Нурлан Субанов, Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фондунун жетекчиси. Кош келиңиз. Ошондой эле Азамат Байматов, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Кош келиңиздер. Бул кайрымдуулук фонду качан түзүлгөн? Сиздерге деги эле кайрымдуулук кыла турган каражат кайдан келет? Ушул туурасында айтып кетсеңиз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана телекөрүүчүлөр. Аябай жакшы суроо болду. Бул кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд. Түптөөнүн бирден бир себеби баягы кайрымдуулукка кылуунун бир алдыда сөз болуп кеткендегидей эле баягы бала кезимден өзүм бир адамдарга жакшылык кылып, жүзүнөн жылмаюу көрүүнү мен ушул ушунчалык пайгамбардын хадистерин угуп, ошол колумдан келген нерсени кылып, бирөөнү сүйүнткөнү жакшы көрүп чоңойгон жаммын. Ошол себептен баягы бала кезимде менин колумдан келиши, ушу көчөдөгү чоң энелерибиз өтүп баратса, колунан сумканы алып жеткизип берип эле болгон колумдан келгени. Анан ниет кылчым, анткени пайгамбарда хадис бар, иннамал амалу бин нияти дейт. Ошол ар бир иш ниет менен бирге. Биз ниет кылып, ушул мен чоңойгон сайын ушундай кайрымдуулугумду бир кандайдыр бир деңгээлде чоңойтсом деген үмүттөр болгон. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына кыргыз коомчулугунда ар бир кыргыз жигити кандайдыр бир деңгээлде мекенибиз үчүн, элибиз үчүн салымыбызды кошуш керек. Бул жигиттик милдет. Мен ушул нерсени баягы өзүм жеке ишкерчилик менен алектенем. Бирок ошол себептен бул биздин тандап алган бир оокат кылчу жолубуз эмес, жумушубуз эмес, болгону акыреттик бир сооп табуу. Сиз айткан очко, ушу сооп очкосун табуу жолдорда. Ошол себептен бүгүнкү күндө кайрымдуулук фондду негиздөөнүн бирден бир себеби ушул болду. Баягы бизде мекенибизде оор тагдырда жашап жаткан энелерибиз бар, эжелерибиз бар, алсыз болуп турган. Анан ошондой алсыз адамдын жанына барып, жетим баланы бир жолу башынан сылап коюшлук канчалаган сооп болот деген. Бирок сылап коюп эле кетип калбастан, дагыдан ар жактагы соопко ээ болуш үчүн бүгүнкү күндө бир энебизге үй салып берип, турак жайды. Анан ушул элдерден көбүрөөк сунуш түшкөндүктөн фонд ачууну туура көрүп, коомчулук менен коомдо көптөгөн үйсүз, жайсыз адамдарга үйлүү болушуна себепкер болуп калсак экен деген бекем ниет менен бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Бул жолдо баягы биз айтып коюшубуз керек. Бул бир өзүбүздү мактоо иретинде, же болбосо таанылуу, же бул нерсе менен бир секирик жасап, бир башка жактарга секирүү ниетинден алыспыз. Бизге бир эле максатыбыз Аллахтын ыраазылыгын табуу болгон максатыбыз. Жана ушундай иш менен аркабызда жакшы из калтыруу. Ушундай жолдордо бир иштерди жасап, мисалы бүгүнкү күнү жаңа эле айтып аткан бала тарбиялоо дегенге да кирет да. Мен бүгүн ошол өзүм жеке ата болуп туруп биз ушундай жакшы жолдор менен сөзүбүз менен балам сен арак ичпе, балам сен тамеки чекпе, балам уурлук кылба, калп айтпа дегенден көрөк өзүбүз мисал көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм. Атага татыктуу биз бир сапаттар болуш керек бизде. Ошондо гана бизди көрүп балдарыбыз түзөлөт. Анан ушундай кайрымдуулук иштерин, ушундай иштерди жасап, жана ушундай бир жакшы жол көрсөтүү менен бүгүнкү күндө коомчулукта иш аракеттер жүрүп жатат. Мына кече жакында эле мурунку берүүбүздө катыша албай калдык бир себептер менен. Анткени биз ошо Москва шаарында иштеген мекендештер менен жолугушуулар жасап, анан ошо сиздер жаңа эле берген сурооңуз
каржы маселеси бизге кай жактан келет? Бизге башка улуттардан, же бир башка бир күчтөрдөн, же бир саясий жактан, же бир кандайдыр бир тармактардан колдоо албайбыз. Көпчүлүктү. Азамат мырза, айтсаңыз, сиздер курулуш багытында иш алып барат экенсиздер, сизге дагы кайрылгандардын саны көп болсо керек. Уже бүгүнкү биздин сюжетте берилген жигитке биз бүгүнкү күндө кандай жардам бере алабыз? Мына бүгүнкү күндө бул жашоого бир келип кеткен конокпуз. Ушул конок дүйнөдө Аллах Таала кандайдыр бир деңгээлде адамзатка сыноолорду берип турат экен. Бул нерсе анан эми бүгүнкү күндө биздин азыркы жасап аткан иштерибизде кайрылуулар өтө эле көп болгондуктан мына биздин ачылганыбызга деле 1 жыл болду. 1 жыл болду Кайрымдуулук коомдук фонд негиздегенбизге. Анан 1 жыл ичинде биз ушул ар бир багытты тандоо жолун да биз турак жайды тандадык. Бунун себеби турак жайды тандаганыбыздын дагы бирден бир себеби болгон бул. Бүгүнкү күндө мисалы продукт алып барып берсек, бүгүн алып барсак эртең түгөнөт. Бүгүн кийим алып барсак, 1 айдан же 2 айдан ал жыртылат. Бул муктаждыкты чечүү маселеде биз карап чыктык. Болгону бул убактылуу болгондуктан, эми бардык нерсе убактылуу болгону, эң орчундуу актуалдуу маселе карап чыксак, ошо турак жай экен. Турак жай, үй маселесин чечсек, ошол айына квартплата төлөп 5000 сом төлөп жашап аткан биздин энелерибиз үйлүү да болот. Үйлүү да болот, анан ошол эле продукту квартплатага төлөгөн акчага продукту да алат.